Жал микрорайонунун тургундары мына өзүңүздөрдүн уулуңуздар мына элдин көйгөйүн көтөрөм, элдин суусун чечем, элдин маселелерин чечем деп атып, мына элдин талабын талашып жүрүп, мына азыр Эртай Исхаков өзүңүздөр билгендей эле камакта. Муну Эртайды ошо камактан чыгарып, элдин депутаты кылып алыш өзүңүздөрдүн колуңуздарда номер 1-ге шайлап, мына Бишкек шаарынын Ленин районунун бардык шайлоочулары өзүңөрдүн уулуңуздарды куткарып алганга чоң мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эгерде Эртай Исхаков номер 1-ди шайлап алсаңыздар, автоматический түрдө анда камактан чыгат. Бул эмне болгон камалган себебин буга чейин укпаган болсоңуздар, мына ошо Бишкектин райондорунун биринде суу чыкпай калып, ошол элдер чакырган. Эртай биздин үнүбүздү бийликке жеткирип берчи деп. Ошо Эртай мырза элдин үнүн бийликке жеткирип, видео аркылуу чагылдырып көрсөтүп берип атканда, жолду жаптың деген, жолду атайлап тоздуң деген жөө менен Эртай мырзаны камап коюшкан. Бирок Эртай мырза жапкан эмес, биз өзүбүз жапканбыз деп ошол райондун тургундары өздөрү айтып чыгышкан. Эртай мырзада эч кандай күнөө жок. Бул Эртай мырза келгичекте эле жапканбыз деп. Эми өзүңүздөрдүн уулуңуздарды шайлап алыңыздар. Номер 1 Ленин районунун тургундары. Бул ушул эле видеону дагы башка группаларга бөлүшүп коюшуңуздарды суранабыз. Жок дегенде бир эле группага бөлүшүп коюңуздар. Эгерде Бишкек шаарында ошо Ленин районунда туугандарыңар жашаса, ошолордун личкасына, группаларына жиберип коюлат, обращение кылып Эртай мырзага дагы чыгарып, бир башкаларга группаларга бөлүшүп коюңуздар. Онунда шайлоо болот, Кудай буйрса. Эртай Исхаков өзүңөрдүн уулуңарды шайлап алыңыздар.